я не хочу быть художником одной работы. У меня есть в этом плане меня вот вдохновляет. Мен биринчи иштин сүрөтчүсү болгум келбейт. Ал жагынан караганда мага илхомду сүйүктүү сүрөтчүм Ван Гог берет. Ал сан жеткис тарткан. Бардыгы болуп өмүрүндөгү чыгармачылыгынын 8 жыл ичинде миңдеген иштерди жараткан. Бир эле иши менен таанымал болгон сүрөтчүлөр дагы бар. Которые рисуют одну работу, и они узнаваемы по одной работе. А для меня важно делать много. В целом мое творчество, наверное, много должно быть. И из этого складывается общее впечатление. То есть все равно у меня есть моя рука, мой почерк, мое мышление, оно из одной работы. Мен үчүн көп жасоо маанилүү. Андан улам жалпы сезимдер калыптанат. Менин жазмам, менин стилим, менин ой жүгүртүүм бар. Чындыгында менимче мен өз алдыма жаңы тапшырмаларды коюп, өзүмдүн кыпчууруман чыгууга аракет кылып жаткандай. Бирок баары бир кандайдыр бир таанымал жазмада кала бересиң. Мени эргиткен жана мен каалаган нерсе актуалдуу сүрөтчү болуу. Вдохновляет. Плюс мне хотелось бы быть актуальным художником, современным художником. Эң жагымдуу комплименттер. Ал абдан жеке, картина, жан дүйнөңө чейин таасир бергенде. Ал сүрөтчүнүн таржымалын айтып берип жатканда эмес, көрүүчү андан өзүнүкүн көрө алганда. Айгерим Карибаева же Арт Айка өлкөдө сыяктуу эле анын чет жактарында да кыйла популярдуу сүрөтчү. Ал чөйрө үчүн көнүмүш нерселерди башкача көрөт. Айгеримди ушул дүйнөнүн өзгөчө кооздугу болуп жаткан нерсени кандайдыр бир символизм тынчсыздандыргандай сезим бар. Балким ошондуктан боектор оргоштамасында кадимки сюжеттерден кандайдыр бир белгилерди таап алуу максатында көрүүчү картиналарды байкабастан кунт коюу менен карап жаткандай. Все происходит на ощущениях, и цвет в живописи, в искусстве это основное, это самое сильное. Бардыгы сезимдер аркылуу жүрөт. Живопистеги искусстводогу түз негизгиси ошол эң кубаттуу, кармап алууга боло турбаган тил, шайман. Бизге психологиялык деңгээлде гармониядан жакшы же жаман болуп калат. Анан ошол гармонияны сезүүгө гана болот. Очень приятно мне, когда люди говорят комплименты, что да, есть гамма, какая у вас гамма, какая у вас гамма. Довольна, но я знаю, что совершенству нет предела, и это то, над чем каждый раз мне хочется работать. Элдер гамма деген бар комплименттерди айтканы мага абдан жагат. Мен ыраазы болом. Өркүндөөнүн чеги жок. Күн сайын иш алып бара ала турган нерсе. Жумуштагы эң татаал тапшырма ошол. Ошондуктан мен жазып, кайра көчүрүп жаза берем. Я могу рисовать ощущения. Я рисую от вдохновения, наверное, да. То есть я могу увидеть любую деталь. Вот, например, я увижу сундук. Мне нравится его характер, его. Мен өзүмдү, өз сезимдеримди жаза алам. Мен кумарлануудан жазам. Мен кайсыл болбосун деталын көрүп калам. Мисалы, мен сандыкты көрдүм. Мага анын сыпаттамасы жакты, оймусу жакты. Мен ошону өткөрүп бергим келет. Айрым жактарында чоочун иштерди, контрасттарды, пропорцияларды, композицияларды көрүп калам. Мен ошону көчүргүм келет. Ал эми сюжеттер өздөрү эле жаралат. По себе, наверное, последние мои живописные работы, если говорить, вот здесь стоит один холст, вот он называется на казахском. Менин акыркы живопись ишим Аждар деп аталат. Ал иш жок жерден пайда болгон. Мен ага боекторду төгүп алдым жана ошондон кийин сюжетти көрдүм. Андан кийин аны казак мифологиясына чыйрытып чыктым. Как будто бы это мифология казахская. Дээрлик баардык нерсе илхом тартуулайт. Китептер, кино, саякаттоо, анан албетте таржымалы жана мүнөзү менен элдер. Жада калса жок жерден угуп калган музыка дагы туюмумда таасир берип, образдар менен маанилерди жаратууга мажбурлайт. Сүрөтчү бул эмпат. Ал тегерегинде болуп жаткандардын баарына жооп кылат. Айгеримде ар дайым башында бир эле учурда бир нече демирге турат. Өзүнүн ишке ашышын күтүп жаткан болот. Я не могу работать поэтапно. Вот взять эскиз, его нарисовать в карандаше. Мен баскыч менен иштей албайм. Эскизди алып, карандаш менен тартып, андан кийин көчүрүп, анан гамма издеп дегендей. Менде ачылуу бар. Мен олтуруп эле анан бир нерсени баштайм. Айрым бир учурларда мен ката кетирөөлөргө кириптер болуп калам. Анан баарын оңдой баштайм. Башында менин ишим боз болушу мүмкүн. Акырында келип жарык болуп чыгат. Мен гамманы, ширелиштикти издейм. Гамманы тапкан кезде өз ишимди акырына чыгарган катары эсептейм.
гармонию и считаю свою работу завершенной, когда я нашла гамму. Арт Айка бул өзгөчө мейкиндик. Айгерим айткандай, бул искусство сувенирге айланган Казакстандагы алгачкы долбоор. Ошол мейкиндикте искусство демонстрацияланбастан жаралат. Ал жүрүм сырдуулук ноталарын камтыган эмес, бөтөн көздөн оолак турбайт. Баары ачык жана биргелешкен. Айгерим менен бирге бул жакта таанымалдыгы жагынан кем калбастан сүрөтчү Бакыт Шукетаев дагы чыгармаларын жаратып келет. А сегодня я уже не одна, сегодня уже и супруг подключился во все это, потому что... Бүгүн мен жалгыз эмесмин. Бүгүнкү күнү жубайым дагы ага тартылган. Биз экөөбүз тең дизайнербиз. Экөөбүз тең академиядан чыкканбыз. Ал дагы көптөгөн жылдар бою графика дизайнери болгон. Ал баарын жакшы түшүнөт. Биздин ой жүгүртүүбүз бир чөйрөдөн чыккандарбыз. Биз казакстандык классикалык сүрөтчүлөрдү, графикалык дизайнерлерди билебиз. Биз экөөбүз жанакы айтылып жаткан уникалдуу заманбап сүрөтчүлөрбүз жана ошондуктан бизде баары заманбап келет. Биз дизайнердик креатив жана сүрөт искусствосу тогушкон жерде ой жүгүртөбүз. Бизде команда күйөрмандардын олуттуу саны адамдарыбыз бар. У нас есть теперь огромное количество поклонников, людей. Многие вот эту атмосферу сразу чувствуют. Мы пытаемся людям. Көптөрү атмосфераны сезишет жана биз аны жаратууга аракет кылып келебиз. Биздин бир максатыбыз бар болчу. Элдер сатып алуу үчүн гана эмес, олтуруп чай ичип, бир аз жылынып ала турган бир мейкиндикти түзүү. Посидели у нас там чай, кофе, сели в теплоте. Всегда я в сторисе где-то афиширую, говорю, приходите, у нас на улице плохая погода, не унывайте, не грустите, к нам приходите. Өзгөчө күн суук кезде капаланбагыла, бизге келгиле. Биз баарлашуудан кубанабыз жана ар бир кардарды тосуп алууга аракет кылабыз. И каждого клиента мы сами стараемся встретить. Эки таланттуу сүрөтчүнү үй бүлө гана эмес, жалпы искусстводогу такыр жаңы багыт этномодернизм бириктирип келет. Алар дароо эле бир нерсеге, баардык жаңы заманбап буюмдарга өзүнүн улуттук сыпаттамасын, мүнөзүн берүү дегенге биригишкен. В какой-то момент мне было сложно уже говорить современное искусство, оно слишком расплывчатое. Кайсыл бир учурда мен үчүн заманбап искусство дегенди айтуу татаал болгон. Абдан эле бүдөмүк сезилген жана өзүм тууралуу билдирип, өз ордумду ээлегим келген. Биз эмне кылып жатканыбызды ойлондук. Бүгүн болсо этномодернизм кеңири колдонулууда. Ооба, этномодернизм. Азыр болсо аны айтуу мага оңой болуп калды. Бирок мен аны чындыгында эле этномодернизм жасап жатабыз деп эсептейм. Но я действительно считаю, что мы делаем этномодернизм, и это не только сами работы, да, их посыл, но и в целом вся деятельность. Жана анда иштин өзү анын маңызы гана эмес, бүтүндөй алгандагы баардык ишкердик. Биз өзүбүздүн тарыхый, маданий нерселерибизди модерн менен бириктирип, аны азыркы нукта тартуу кылганыбызда. И подаем это по-другому, немножко современными языками. Албетте башында ар бир картина бул монолог. Бирок андан кийин ал диалог болуу үчүн арт мейкиндикке орун которуштурат. Ошонун артында жекелик менен кандайдыр бир симбиоз жүрөт. Абдан жекелик менен социалдыктын ортосунда. Айгерим жана Бакыт иштерине жөнөкөй аталыштарды берет. Мисалга алсак, Керемет, Жалгыз болгондо, Апамдын жомоктору, Жылдыздуу асман алдында. Ошентип сүрөтчүлөр көрүүчүгө өз интерпретациясын айтууга мүмкүндүк берет. Я
где-то стилизую работу, да, то есть я вытаскиваю, вычленяю. Мен айрым жерлерди иштеримди стилдештирем. Маңызын алып чыгып стилдештирип жеңилдетем. Менде тигил же бул образдын трансформациясы жүрөт жана ал акылга сыярлык нукта ишке ашырылат. Мен трешке барбайм, социалдык жакка, татаалдыктарга барбайм. Ал дагы мен такыр эле сыпайы болгондугумдан эмес. Жок, мен бой жеткен адаммын. Я не иду в социальное, тяжелое, сложное там. И это не просто от того, что я такой одуванчик, такой бабочка, летаю, порхаю и все. Нет, я взрослый человек и прекрасно понимаю, в каком... Жана кандай дүйнөдө, кандай татаал учурда жашап жатканымды жакшы билем. Өзүм ошол татаалдыктардан өткөм. Алар катаал сыноолор болгону мен сүрөтчү катары элдер алдындагы өз жоопкерчилигимди түшүнөм жана ошондой учурларда жакшылык жасагым келет. Ответственность перед людьми, и мне хочется вот в такое тяжелое время делать что-то такое доброе, и вот эта доброта, она становится особенно звенящей, да, особенно сильной. Анан ошол жакшылык өзгөчө добуштуу, күчтүү жана маанилүү болуп чыга келет. Социалдык темаларды көтөргөн сүрөтчүлөр бар. Катуу үн салган искусство. Да, и ты тоже от этого человека осознание получает. Но человеку нужно и что-то, и для его, как сказать, всегда нужна вера во что-то хорошее, вот, во что-то, что есть. Ооруйт жана андайдан да түшүнүүнү аласың. Түнөлдүн акырында жарык бар деген ишеним. Ал менин жашоону түшүнүүм. Мына ошолорго көңүл токтотуу керек. Всегда есть что-то хорошее. Вот, и, конечно, нужно на этом фокусироваться. Бүгүнкү күнү кесиптик таанымалдуулук сүрөтчүнүн чеберчилигине гана көз каранды эмес. Актуалдуу чебердик активдүүлүгү менен аныкталат. Ар кыл көргөзмөлөргө, бет ачарларга катышышы керек. Социалдык тармактарда өз блогун, баракчасын иштетиши абзел. Искусство ар тараптуу жана галереяда гана эмес, күндөлүк жашоодо, коомдук жайларда орун алышы керек деп ишенет Айгерим. Ал айрым учурларда зээриктирген турмушту кооздоп кетиши керек. Айгерим менен бакыт жараткан искусство холстордо гана эмес, пастелдерде, ачык каттарда, шоколад момпосуйларында, брошкаларда, жаздыктарда, блокноттордо, стикерлерде, оюнчуктарда, шоперлерде, жада калса жаңы жылдык экспрессте дагы чагылдырылган. Ошол нукта искусство чыгармасы ар дайым чечмеленип жана ар башка нукта баштан өткөрүлөт деп эсептешет сүрөтчүлөр. Ошонун өзү искусствону кызыктуу кылып келет. Мы те художники, которые смогли монетизировать свое творчество, и да, в нас больше все-таки. Биз өз чыгармачылыгыбызды монетизация кыла алган сүрөтчүлөрбүз. Биз сүрөтчүбүз жана биздин миссиябыз да бар. Мен элдер менен чыгармачылыгымдан бөлүшкүм келет. Эмне себептен ушул жол менен кеттик? Анткени мен сүрөт өнөр искусствосун актуалдуу кылгым келет. Сүрөт өнөр искусствосу талаптуу жана жашоо нугуна бекитилген болуусун абдан каалап келем. Ошондуктан биз ушул арт товарларды жасап чыктык. Албетте бул жөн гана арт товар деген бийигирээк нерсе. Анткени аларда биздин көркөм иштерибиз камтылган. Ал эми иштер болсо өзүнчө маңызы менен жасалган. Анан аны сатып алуу менен адам искусствону өзүнүн жашоосуна алып кетет. Со смыслом сделаны, то есть и человек, покупая их, он забирает искусство к себе в жизнь. Ар бир жаңы картина бул табышмак. Сүрөтчү көп учурда аны эмнеге баштагандыгын түшүнүү үчүн картина жаралат. Ар бир иш кандайдыр бир деңгээлде башка өлчөмгө болгон саякат жана анын жыйынтыгы дээрлик көп учурларда күтүүсүз болот. Ал эми башкы критерийи чыгармадан алынган эмоциялар. Искусство айрым учурларда адамды күнүмдүк турмуштан сууруп чыгышы керек.